Срочно бүгүнкү кабарларды аягына чейин көрүңүздөр. Жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Бишкекте 3 унаанын катышуусунда мотоцикл күйүп кеткен. Мотоциклдин айдоочусу чекеде жатканын көрүүгө болот. Камчаткада өтө каттуу жер титирөө учурунда адамга операция жасалып жаткан, бирок дарыгерлер операцияны токтоткон эмес. Өзгөндө адамды аеосуз сабаган 2 шектүү УКМК тарабынан кармалды. Камчаткада өтө каттуу жер титирөөнүн кесепетинен шаарды цунами каптады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына бойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанды жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Өзгөндө жаранды аеосуз токмоктогон 2 шектүү кармалды. Өзгөн районунун тургунунун ур токмок алган деген чек менен уюшкан кылмыштуу топ менен мурда байланышы бар болгон адамдар кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМКга жаран кайрылып, криминалдар тарабынан катуу сабалгандыгын айтып, арыз жазган. Соттук медициналык экспертизанын корутундусуна ылайык, арыздануучунун денесинен оор жаракат аныкталып, өмүрүнө коркунуч келтирилген. Жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө аталган кылмышка катыштыгы бар мурда 3 жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылган 1994-2005 жылы туулган жаран кармалды. Маалымдалгандай, кармалгандар буга чейин Коён Кайман аттуу жарандын кылмыштуу тобу менен байланышта болушкан. Бостериде 3 адам кулап түшө жаздаган шайтан дөңгөлүк убактылуу жабылды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Бостеридеги шайтан дөңгөлүк аттракционундагы кооптуу абал боюнча комиссия иш алып барганын билдирди. 29-июлда экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык көл аймактык башкармалыгынын инспекторлору Бостери айылында жайгашкан колесо обозрения аттракционунда кооптуу абал жаралагандыгы тууралуу маалымат боюнча тиешелүү чараларды көрүштү деп айтылат. Маалыматта жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү катышкан. Атайын комиссия түзүлүп, аттракцион жайгашкан жерге барып текшерүү иштери жүргүзүлдү. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча акт түзүлүп, аттракцион ээсине төмөнкү талаптар коюлду. Аттракционду кооптуу абалдын келип чыгуу себептерин аныктоо үчүн тийиштүү адистештирилген мекемеден техникалык корутунду алуу, кооптуу абалдын кайталанбашы үчүн аттракционду атайын адистери бар уюмдар тарабынан толук техникалык кароодон өткөрүп, тиешелүү корутунду алуу. Жогорудагы талаптар толук аткарылганга чейин аттракционду иштетүүгө тыюу салынды. Кыргызстанда 1-октябрдан тарта пенсия жогорулайт. Кыргызстанда 2025 жылдын 1-октябрынан тарта пенсияны жогорулатуу пландалууда. Социалдык фонд тиешелүү токтом долбоорун даярдады. Токтом долбоордо пенсияга 600 сомдон 5000 сомго чейин кошуу сунушталган. 1-октябрдан тартып дайындала турган пенсиялар базалык бөлүгүн эске алуу менен пенсиянын өлчөмү өткөн жылдагы пенсионердин жашоо минимумунан төмөн болбогу тийиш. Бул 7065 сомду түзөт. Демек пенсия 7100 сомдон кем болбошу керек. Мыйзам боюнча пенсия жыл сайын көтөрүлүп, жашоо минимумунан аз болбошу керек. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Бишкекте судья катчысын сексуалдык аракетке мажбурлады деп айыпталууда. Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясы тарабынан катчысына карата сексуалдык асылуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалымат калайык, атайын кызматка Октябрь райондук сотунун катчысынан судьяга карата чара көрүү өтүнүш менен арыз түшкөн. Анда белгиленгендей, судья өзүнүн иш аракетинин мыйзамсыздыгын билип туруп, моралдык этикалык нормаларды бузуп, кызматтык иерархияда түздөн түз баш ийүүсүнөн улам жабырлануучунун көз карандылыгынан пайдаланып 2025 жылдын май айынан тартып WhatsApp мессенджер аркылуу интимдик мүнөздөгү билдирүүлөрдү жөнөтүп, ар кандай терс сунуштар менен аны сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлай баштаган. 25-июлда башкы прокурор аталган судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча судьялар кеңешине сунуштама жөнөткөн. Бул Акырча медиа.
Камчаткада жер титирөө учурунда улантылган ооруканадагы операциянын видеосу тарады. Камчаткада онкологиялык диспансердин дарыгерлери жер титирөөгө карабай операцияны улантышты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышып, видеосу тарады. Облустук саламаттыкты сактоо министрлиги бейтаптын абалы жакшы экендигин билдирди. Айта кетсек, Камчаткада күчү 8,7ге жеткен жер титирөө катталган. Ал жакта цунами коркунучу сакталууда. Учурда коркунуч туудурган аймактардын жашоочулары өз ара коопсуз аймактарга кетишүүдө. Жер титирөөдөн кийин күчү 5 балга чейин жеткен 30га жакын жер силкинди. Мындан тышкары Индонезия, Япония, АКШнын айрым аймактарында цунами коркунучу бар экендиги маалым болду. Камчаткадагы жер титирөөдөн кийин Северо-Курильск шаарынын бир бөлүгүн суу каптады. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Камчаткадагы күчтүү жер титирөөдөн кийин болгон цунамиден улам Северо-Курильск шаарынын айрым бөлүктөрүн суу каптаганын билдирди. Орусия Илимдер академиясынын геофизика кызматынын Камчатка бөлүмү социалдык тармактагы билдирүүсүндө Москванын убактысы боюнча түнкү саат 3-төрдө жер титирөөнүн күчү 8,7 балга жеткени жана бул 1952 жылдан берки эң күчтүү жер титирөө экени белгиленди. Илимдер академиясынын адистери алдыдагы бир ай ичинде 7,5 балга чейин жеткен жаңы термелүүлөр болушу мүмкүн экенин эскертишкен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги адам өлүмү катталбаганын, бирок Северо-Курильск порттук шаарын жана Алайыт аттуу балыкчы ишканасын толкундар каптаганын, эл эвакуацияланганын кабарлады. Камчаткадагы цунами көзөмөл жана эскертүү борбору Парамушир жана Шумшу аралдарына багыт алган цунами толкуну тууралуу маалымдаган. Маалыматка ылайык абал көзөмөлдө бардык кызматтар ишин улантууда. Ошондой эле Сахалин облусунун жетекчиси Северо-Курильскдеги зыянын жогоюу үчүн күчтөрдү мобилизацияда. Бишкекте жол кырсыгынан мотоцикл күйүп кетти. Социалдык тармактарда жол кырсыгына кабылып күйүп кеткен видеосу тарады. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы 3 унаанын катышуусунда болгон. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Нормальный бонус. Ух ты. Ё-моё. Так это бывает. Gördünüz mü? Burada kalası üstün cağı, plafondordu koyup buna getiriniz. Ne degen sulu karasa. Bir yakta kadar kalasa. Beri degenim 50 yıl tırasta. Beri degen de 50 yıl tırasta. Hatta 100 yıl tırasta. Üstün cağı tatlı, su düşpöy, kar düşpöy, camgır düşpöy, neşteme düşpöy. Ya, son oldu. Buna karasata.